кара дуа окутту, анан куттошту деген нерсе. Бул нерсеге мен негизи ишенбейт болчумун да. Резко туруп эле анан жоголуп кеткен себептери дагы аябай ошондон деле да. Жалкоолук кармап баягы уйкусурай бересиң да. Ошондойго бул баягы касиеттер ошол экен да. Ошол кезде көрөрмандар аябай мындай туруктуу жана түбөлүктүү болчу да. Сүйүп да көргөн эмесмин да. Тойду деле улантыкла, бирок чыгармачылыкты дагы унутпаш керек да. Арыбаңыз ардактуу Соло ТВнын көрүүчүсү, биз дагы кезектеги маегибизди силерге сунуштаганы турабыз. Ал эми бүгүнкү биздин коногубуз эстрада ырчысы Даниэль Бегалиев болмокчу. Ассаламу алейкум, Даниэль. Алейкум ассалам. Кош келдиңиз. Кош келдик. Сизди көргөнүзгө кубанычтабыз. Чыгармачылыкка канчалык бир аз тынуудан кийин мына кириштим, ана кириштим деп отуруп анан байкадык. Ушунда аябай болгондо да маектерден баштаган окшойсуз. Жумуштар бардык бүттү, эми сизди көрө алабыз, жаңырларды уга алабыз демек. Сөзсүз түрдө баягы аябай көп интервью алабыз деп журналисттер ар тараптан болгон. Мен ошондо айткам, шашпай тургула, мен баарыңыздарга жетишем, Кудайым буйрса. Ошол болгон мен билесиңер, мен эч убакта мындай бир нерсени жашырбайм, анан болгондо айтам. Всегда мындай туура эле айтам да. Анан жашырып, анан мондой жактарды эмне кылбайм. Эми Кудайым буйрса жакшы чыгармалар менен, жакшы клиптер, жакшы идеялар менен, жакшы пландар менен келип отурабыз. Анан арын эми ушул көрөрмандарыма жакшы чыгармаларды тартуулайм. Эмне менен алек болдуңуз? Сизге мына биздин көрүүчүлөргө да ошол нерсе кызык да. Эми ушунчалык чыгармачыл адамга мындай бир тынууга алып жок болуп кетиш оор эле болсо керек, же мындан да бир башка жумуштар, эмнелер болду, эмне кылып жүрдүңүз? 5 жыл аралыгы такыр ырдаган жокмун. Такыр эч жакта, мисалы үчүн үйдө дагы, сыртта дагы, музыкада уккан жокмун. Соц тармактардан бүтүп эле кеткем. Эч жактан көрүнбөйчү. Эми баягы ушундай бир учур келди да. Баягы творческий кризис деп коет да. Ошондой сыяктуу болду. Анан тынып алам деп ойлогом, бир аз эле алам деп. Бирок ушунча убакыт созулуп кетти да. Анан ал нерсе да керек болчу мага. Ал бизнес тарабы болчу. Ал жакка да баш оту менен кирип кетип, бирок ал жактан дагы мындай тажрыйба алып, өзүнчө мындай опыт, жакшы пландар, жакшы идеялар, өзүнчө ал жакта өзүнчө кызыктуу. Бирок жан дүйнөм чыгармачылыкка тартат экенин ошондо түшүндүм. Биз ар башкабыз, бирок бизди бириктирип турган үй бүлөбүз. Үй бүлө бул жүрөктөрдү бириктирип турган эң ишенимдүү түйүн. О мобилдик операторунун үй бүлө премиум тарифы. Бул болгону 1990 сомго чексиз байланыш менен 3 сим-карта, секундасына 500 мегабитке чейинки ылдамдыктагы үйдөгү интернет жана телевидение. Бүтүндөй үй бүлөңүздүн мобилдик байланышы менен үйдөгү интернетти бир айда бир эле жолу төлөңүз. Үй бүлө ар дайым биринчи орунда. Калып калган жок. Ал жакты дагы чогуу чыгармачылыкта жоголуп кетесиз. Жок, ал жакты жыйыштырдыңызбы? Жыйыштырдым, анткени же ал жак тандашың керек, же бул жак тандашың керек да. Ал жакта көбүрөөк болуп калышы мүмкүн убактымчы. Ошондуктан эми мага бул жакыныраак болгону бул чыгармачылык. Ошондуктан чыгармачылыгымды элге кайрадан тартуулайын деп, эл ушунча жыл өтсө дагы унутпаганына мен аябай сүйүнүп, бул мен үчүн дем күч болду. Дем күч болуп, кайрадан ушул жакшы чыгармаларды даярдап, жакшы нерселерди алып келем деген ой пландар. Кандай өзгөрүү бар экен? Баары бир баягы алыстап жүрүп анан чыгармачылыкка келип маектешүү, 5-10 жыл оңой убакыт эмес. Мисалы 5 жыл делечи өзгөрүп, азыр ааламдашуу заманда улам өзгөрүп атпайбы? Анан кандай өзгөрүүлөр болуптур мындай? Эмнени байкап атасыз? Эми чыгармачылыкта мен ойлогом баягы аябай бийиктикке өсүп кетти депчи. Бизден кийинки поколение кирип, өзүнүн эми ар кандай поколение болот да. Мисалы үчүн муун болот да. Алар өздөрүнүкүн баягы тартуулап башташат. Эми баягы чындыгын айтканда, той бизнес, той форматтагы ырлар аябай көбөйүп кеткен да. Чыгармачылыкта баягы түбөлүккө калчу, анан укулуктуу чыгармалар жок болуп кеткени ошол бир аз өкүндүрдү. Эми бирок мен айтам, тойду деле улантыкла, бирок чыгармачылыкты дагы унутпаш керек да. Талыкпай эмгектениш керек, чтобы сен ырларыңды кийинки муундар дагы ырдап чыгат турган ошол даражага жеткириш керек деген ой менен биз дагы мисалы үчүн аракет кылабыз.
анан угуп атышат биздин деле чыгармаларды, суранышат, ошолоруңузду чыгарсак болобу деп аябай кубандырат да ушундай. Ошондой нерселерди көбүрөөк кылыш керек деп ойлойм да. Чыгармачылыкка басым көбүрөөк салыш керек деп ойлойм. Эми, конечно, биздин ырчылардын основной доходу бул той. Андан тышкары эми көп деле мындай доход ала турган нерсе деле жок да. Мурда мисалы үчүн биз концерттен тапсак, азыр болсо эми көбүнчөсү ушу той. Бирок азыр келип атат кайрадан. Азыр элдер концертке дагы барып калышты, концерт дагы коюлуп калды, ошо дагы сүйүндүрүп атат да. Мурдагыдай атактуулукту кайра алып келем деп ойлойсузбу? Эми баягы сени эл жакшы көрүп сүйгөн болсо, сен атыңа ушунчалык көп баягы иштеген болсоң, атың мисалы үчүн мен мурда атыма иштеген болсом, эми атым мен үчүн иштеш керек да. Мен ушунча жылдан бери эл мени унутпаса, значит мен жакшы эле эмгектенген деп эсептейм да. Анан ыраазычылык билдирем сөзсүз түрдө. Ошол кездеги баягы болуп турган, ошол кезде сиздин үйүңүзгө чейин келишкен күйөрмандар. Аябай күйөрмандардын негизи чындыгын айтсам, ошол кезде күйөрмандар аябай мындай туруктуу жана түбөлүктүү болчу да. Мисалы үчүн мени жакшы көргөн болсо, мен жакшы чыгармаларымды угуп мени көмүр туткан болсо, мен эле гана угат эле да. Башка эч ким укпайт. Азыр эми мисалы үчүн жаңыдан чыгарса, аны угуп же андан кийин башкага өтүп ушуну кетерчи, а мурда бизде мындай орусча айтканда преданный болчу да, фанаткалар. Ошондой учурлар, анан кызыктуу учурлар аябай көп болчу, баягы күйөрмандардан көптөгөн белектер дагы алдык, мындай өзүнчө баягы башкача мындай да. Белектер болчу. Үйлөргө келип сүрөттөр тартып, номерлерин калтырып, жазып, ошондойлор болчу. Анан аз соц тармактардан окуп калам да комментарийлердичи. Биз учурларда азыр мен ушунча баланын энесимин, анан биз сен аябай укчу, кайрачы деп аябай мотивация беришет. Ошондойлорду көрүп окуп калам. Сүйүндүрөт да бул делечи. Продюсер менен иштешүү оюңузда барбы азыр же өзүңүз эле жеке колго алайын деп атасызбы? Азыр мен ойлойм бүт нерсе бар. Бүт нерсе бар. Өзүң деле мындай аракет кылсаң, өзүң деле жетишсең болот бүт нерсегечи. Азыр биз өзүбүздүн команда бар. Биздин өзүбүздүн студия бар. Ыр жаздыруу, үн жаздырып, андан тышкары мындай команда чогулуп атат бизде. Мыкты өзүнүн инчектерим бар. Майрам Беккаримов деген, Алихан биздин командада, Абай Бакиров, Сыймык деген, дагы көптөгөн мындай чоңоёбуз деген пландар бар да бизде. Демек, Алихан дагы сиз менен кайра ырдап калышыңар мүмкүн экөөңөр чогуу. Ооба, мисалы үчүн Алихан менен азыр дуэттерибиз дагы бар. Ал деле чыгат, Кудайым буйрса. Анын деле бир аз мындай жумуштары бар болгондуктан, бир аз тыныгууда жүрөт. Ал дагы бирок келет, чыгармаларын тартуулайт, буюрса жакшы ой, жакшы пландар көп бизде. Ошол кезде Канат Култаевдин командасы менен азыр мамилеңиз кандай? Алихан менен мынакей чогуу иштешип баштаган экенсиз. Ошол эле Мирбек Атабеков мынакей баарыңыздар бир команда болуп чыктыңыздар эле. Мирбек менен Гүлжигит, Бек бар, Темир Назаров, бүт баары менен аябай жакшымын. Мындай учурашып калсак салам. Анан баягы көп мисалы үчүн баягындай выступлениялар болуп калат, ошондойлордо учурашабыз, мындай саламыбыз түз да. Үйлөнүү маселесиндечи, бойдок анан качан үйлөнөт деген суроого аябай бир кызды катуу сүйүп, ошого жетпей калып анан ошо үйлөнбөй жүрөт деп аябай өздөрүнчө талкуу болуп кеткен экен. Сизге көп берилген суроо дагы ушул, эми ушул жерден жанагы пикир дагы мындай эки аш кылат экен да. Балким ушуну айтабыз ал баардыгына жооп берип чекит коюп. Мен негизи баягы бул жашоодо баягы аябай сүйүп да көргөн эмесмин да. Эми мындай орусча айтканда симпатия болот эле, жактыруу болгон. Мен мындай аралыкта көптөгөн жактырган кыздарым көп болчу. Алар менен деле мындай чыныгы сүйүү, мындай кези келек ошол сыяктуу эле болчумун да. Эми ал нерсе баары алды да, Кудайым буйрса. Мен айтып атпайм баягы, мен бир нерсени каалаган болсом, ал нерсеге жетүүгө бир гана Алла Тааланын каалоосу менен болот да.
Мисалы үчүн баарыбыз айта беребиз, качан үйлөнөсүң, качан эмне кыласың, качан жумушка киресиң деп мындай сөздөр болот го. Ал нерсенин баарын аракет бар, сөзсүз түрдөчү аракет бар. Бирок Алла Тааланын айткан нерсеси өзү мындай болор нерсеси болот да негизи. Убакыт саат чыкмайынча да болбойт, э. Анан ошол эле пикирлерде мисалы аябай көз тийди, сөз тийди деп айтышат экен. Өзүңүз бул нерсе байкалабы, ушундай болду деп ойлойсузбу сизге? Көз тийдиби? Болду, аябай кыйналып жүргөн учурлар болгон. Баягы резко туруп эле анан жоголуп кеткен себептери дагы аябай ошодон деле да. Ортодон баягы жаныңда эле жүргөн адамдарың, мисалы үчүн ушунча жылдан бери ишенип, ушунча жылдан бери карап, жакшы мындай мамиледе жүрсөң, алар эле сени ушинтип ортодон жаман аттуу кылып башкаларга, эми баягы аттарын атабай эле коеюн. Бирок мен көңүлдө эле бурган жокмун. Бирок мындай караганда баягы жүрөктө мындай бир так калат экен да. Жаныңда эле жүргөн адамдар ошентип. Анан сырттагы адамдардан баягы таң калыштуу эле деп мындай көп эмне кыла албайм да. Өз негизи бүт эле жерде айтылып келет. Жаныңда жүргөн адамдарың сен өзүңдү сатып коюшу мүмкүн деген. Демек сизде дагы болду ушундай нерсе. Болгон. Эми ага мен көңүл бурбайм. Эми кылса ал өзү үчүн да. Ошол четтеп кеткениңизде баягы бизнестен тышкары ушундай нерселер да көңүлдү калтыргандан анан алыстап кетти десек болобу? Ооба. Мисалы үчүн баягы бүт нерсени кылып атасың, бүт нерсени жасап атасың, өзгөчөлүк алып кирейин деп аракет жасайсың, анан ошол нерсени баалабаса мындай бир кыздай болот экенсиң да. Анда мен эмнеге мен иштеп атам деген сыяктуучу. Андан көрө деп баягы тыныгып алган учурлар болгон. Азырчы мындай иммунитет пайда болдубу? Азыр абдан сонун. Азыр мисалы үчүн былтыр көп жылдан бери, мисалы 10 жылдан бери келбеген илхамдар келип баштады. Мен буга чейин ырларды бирөөлөрдөн алып, сатып алып, ушинтип жаздырып жүргөн болсом, дагы кандай чыгарма жаратсам деп канча изденип жүрдүм да. Көрсө бул обондор өзүмдүн ичимде эле экен. Азыр 10бу же 10дон ашыкпы, где-то бир 15 шактуу обон чыгарып койдум, жаратып койгом. Аны азыр четинен беребиз. Кудайым буйруса. Ошол нерсенин баары өзүмдө сакталган экен да, көрсөчү. Мен бирөөлөрдөн издеп чыктым, өзүмдө бар экен ал нерсе. Илхамдар күчтүү азыр, эргүү күчтүү, иштейм деген жакшы ой пландар көп. Ошол сиз чыгармачылыктан тынууга алганга чейинки ырыңыз айрылуу болду болуш керек, жаңылышпасам. Айрылуудан кийин жолдор узак болгон, ошол акыркы. Жашоодо жолдор узак, 2014. Бул ырлар ушул жашооңуз менен байланышканбы? Жашоодо жолдор узак. Ушуларды ырдап эле анан жок болуп кеттиңиз. Көпчүлүк таппай калды. Көп ойлойт баягы чыгарма, ушул чыгармаларды өзүм баштан өткөн депчи. Ушундай ойдо калып калышты да көпчүлүгүчү. Мен Кудай сактасын, андай башыман өткөн эмес, бирок мен ырды укканда эң биринчиден сөз менен баягы обону дал келишсе, ошондо жактырып мен ырдайм да. Анан ырдаганда дагы мисалы үчүн жөн эле ырдап койбойм. Ушул чыгарма менен ар бир инсан өзүнүн баягы окуясын, өзүнүн башынан өткөн нерсесин таап алсын деп жаратам да. Ошол ырды укканда өзүнүн баягы мурдагы болгон окуяларын эстей тургандай болсун деп, баягы орусча айтканда душа бериш керек да. Ырга негизи душа бериш керек. Душа бербесең ырың баягындай баарына жетпей калышы мүмкүн да. Сиздин чыгармачылыгыңыздын болуп турган учурунда Даниэль кандай катачылык кетирди? Мен катачылыкты эле кетирдим деп ойлобойм. Мен эмне гана болбосун, ошол нерсе болду деген баягындай девиз менен жүрөм да. Мисалы үчүн артка карабайм. Эми болду. Аны кайра кайтарып келе албайсың да. Эми болуп кетти. Анан баягы кайгырып, анан ошонун ичине чөгүп кирип кетиш андай жерим жок. Мен бүт нерсени, значит, ушул маңдайыңа жазылган нерселерди көрөт экенсиң деген нерсе менен да. Азыр тенденция жана жогоруда өзүңүз айткандай той болуп атпайбы? Баягы тойский ырлар деп өзүнчө бөлүнүп калды го. Анан сиз адан качканга аракет кылып атат окшойсуз азыр. Мен мисалы үчүн тойго деп туруп обязательно тойго ыр жазбайсыз. Деп ыр жазбайм. Кыйналып кетпеспи? Элдин баары баягы сиз аракет кыласыз, командаңыз менен иштейсиз, бирок бирөө эле ак көйнөк, көк көйнөк деп эле хит болуп, элдин баары ошонун аркасынан жүрсө, эмне кереги бар? Кайра эле бизнеске кете берейин деп деген учур болбойбу? Ал нерсе түбөлүктүү эмес да, ал нерсе убактылуу эле да. Бүгүн бар, эртең жок. Максимум 1 жыл болушу мүмкүн, хит болушу мүмкүн. Андан кийин унутулуп. Ал көрүп атпайсызбы өзү деле. Бат эле чыгат, кайра эле унутулат да. Ошондуктан
баягы алдын ала карап, баягы пландап анан иштеш керек. Биз мисалы үчүн мурда кандай иштейт элек? Бир чыгарманын үстүндө ушул студиядан чыкпай баш отуз менен кирип, ар бир звукка, ар бир сөздүн маанисине, обондун маанисине дал келеби, дал келишпейби деп аябай иштечик да. Күнү уктабай, уйкулардан калып, азыр деле ошондойбуз. Азыркылар көбүнү мен байкайм, барып туруп акчасын берип коет. Тиякта кантип жасалып атат, эмне болуп жасалып атат түшүнүксүз да. Барып туруп голос жазып коет, болду, ошо менен жүрө берет. Мен ойлойм, бул чыгармачылык эмес деп ойлойм да. Чыгармачылык инсан ал өзү киришет, ар бир детально иштеп чыгат да, ар бир нерсегечи. Мисалы үчүн мен аранжировка жаза албасам да, бирок мен каждый нотаны мондай звуктар керек деп чувствовать айтып турам да. Мону кошпойлу, мондай кылбайлы, могу жерин монтейли депчи. Ошондо баягы мен ойлойм, чыгармачылык инсан бул чыгармачылыкта иштеп атат деген сөз деп ойлойм да. Анан айта кетчү нерсе, сен ырчысың, сен ырың жагып атабы, кандай гана болбосун. Не обязательно баягы тойдун форматындай депчи. Сен азыркы мисалы жай чыгарма болсо деле, сен ошону жактырып аткан болсо, ошол чыгармаң менен деле ошол тойго чакыра берет да. Не обязательно мындай той форматында ырлар жазыш керек дейт. Мындай байкап көрсөңүз өзүңүз, мурда күчтүүрөөк беле, азыр күчтүүрөөк ба тааныштык? Мурда күчтүү. Мурда күчтүү болчу. Мурда аябай. Кимдерге суктанып ырдап, кимди атаандаш катары көрдүңүз? Мен атаандаш катары көрбөт элем, бирок суктанып анан чыгармаларын угучумун. Ал кезде, мисалы үчүн мен чыккан кезде, мен 17 жашармын, бирок менден улуураак болушчу. Мен ошого карабастан алар менен атаандаштым десем болот да. Султан Садыралиев, Мирбек Иманбеков, Мирбек Атабеков, Ильяс Абдыразаков, элестетиңиз канча деген конкуренция. Бул жактачы целая мындай бригада да, мындай карышкырлар деген сыяктуу. Ошолорго баягы эмне кылбай, алар менен тең болгонго аракет кылып иштеп жүргөн кезим да. Анан мурда баары азыр айтып калат да, илгери дей бересиң деп. Мен мынтип карап көрсөм, илгери эле болуп калат да. Мурдагы эми илгери деп айтылат да, мисалы үчүнчү. Ооба, туура. Өзүң азыр жаш болуп туруп, эмнеге илгери дей бересиң деп бая суроолор берилип калат да. Анан ошо мен ошолор менен чогуу чыгып калдым да. Азыр эч кимди атаандаш көрбөйсүз. Мен атаандаш деп мындай Ошол кездеги сиз айткан жогоруда карышкырлар азыр кимдер? Азыр мисалы үчүн Мирбек Атабеков дагы деле ошол деңгээлде кармап турат да. Султан Садыралиев мисалы үчүн аябай өзүнүн баягындай мындай. Мирбекти мен айтам, мурдагы планкасын кармап келатат да, дагы деле. Тыштабайчы, биздин доордогу, биздин баягы поколениядагы ырчылардын арасынан ошол Мирбек аябай кармап жүрөт го дейм, өзүнүн маркасын дейт да. Кармап келатат, аябай баалайм чыгармачылыгын. Мындай токтобой иштейт. Мурда эле биз эми бир команда болгондо дагы гастролдо да чогуу жүрдүк, көп нерсени көрүп калгам. Ордунда турбачы да. Ошондой балачым. Мындай кеңеш сурап калган учуруңуз болобу? Сөзсүз түрдө мен кеңеш сурайм. Мен мисалы үчүн улуу болобу, кичүү болобу, мен всегда опыт алганы жакшы көрөм. Багандай, бул кичиккен, бу да аякта опыт деп айтпайм. Мисалы үчүн анын өзүнүн көз карашы бөлөкчө болот да. Улуулардын көз карашы бөлөкчө, кичүүлөрдүкү деле өзүнчө болот. Мен ар бир баягы инсан менен мындай опыт алмашуу бул жакшы нерсе деп ойлойм да. Сиздин өзүңүздүн кесибиңиз меники негизи ырчылык эмес. Ырчылык эмес, менин кесибим боюнча бажы кызматкермин. Ой барбы? Мындай билим алайын, эрте кеч жоктотпойлу билимдинчи. Же ушул нерселер жетет болгон аракет кылам деп, ырчылык боюнча. Бажы кызматында иштейм деген сунуштар келген. Бирок баягы билбейм, чыгармачылык мен үчүн мындай жакыныраак экен да. Жакыныраак экен, аябай элечи. Анан элге тартуулап андай айтып атпайм, азыр мен ичимде мындай күйүп турат, ошону тартуулашым керек элге деген. Ошол сезим бар да. Ага чейин жок болчу, эми мындай пайда болду, ошону беришим керек, көрсөтүшүм керек деген. Азыр ошо эл алдына көбүрөөк маек берип, телерадиолорго барып аткансыз. Элден кандай сунуштар, пикирлер болуп атат? Чыгыңыз, жаңырларды жараттыңыз. Каякта жүрдүңүз деп элеби? Биз сизди аябай сагындык, концерт коюңуз, биз жака келиңиз деп чет мамлекетте деле биздин баягы жарандар бар, алар күйөрмандарыбыз айтып турат, келиңиз ушул жерге концерт коюп кетиңиз, биз сизди сагындык, канча жылдан бери
канча жыл өтсө дагы сиз ошондой экенсиз, биз болсо ушундай болуп кетти, биз картайдыкпы же сиз жашадыңыз, түшүнүксүз болуп атат деген баягы ой пикирлер да көп да биздечи. Ошолор да мындай сүйүндүрөт негизи. Даниэль холодильникке сакталганбы деп да пикир жазып калышкан экен. Ооба, холодильникте кайсы холодильниктин маркасы эмне дегенчи мындай бир кызыктай да. Эми Бул генденби өзүңүздүн табият? Же чындап эле көпчүлүккө айтпай жүргөн бир сыр барбы? Жок, сыр. Карапсаң экөөбүз тең экенбиз деп пикир жазгандар бар экен. Ооба, андай баягы жашыра турган деле нерсе жок. Бул баягы генден эң биринчиден. Ген, андан кийин өзүңдү кантип алып жүрүшүң да. Мисалы үчүн баягы ичиңен кир сактап, бирөөнү ушактап, бирөөнү жамандап, бирөөгө жамандык кылсаң, сөзсүз түрдө бул ичин карарып баштайт дагы, адам бат картайып баштайт да. А ичинден мындай таза болуп, адамдарга жакшы мамиле кылып, адамгерчиликтүү болуп, кичпейилдүү болуп, жардам берип жүргөн болсоң, сөзсүз түрдө бул баягы Кудайым дагы сага нур чачыратып турат да. Жүзүңө нур төгүлүп турат, жаш бойдон, энергичный бойдон жүрөсүң. Анан сөзсүз түрдө бирөөнү жамандап, анан шыбап жатсаң, сөзсүз түрдө бул өзүң негативный болуп туруп, негативный нерселер сага мындай илеше берет да. Ошондуктан баягы жакшы нерселер чыкырат деген сыяктуу да. Ошол жана сизге көз тийди, бут тоосуулар көп болду, Даниэль ырдап чыкмак, буну атайын жасашты деген пикирлердин арасындачы, тиги керек болсо буга бут тоосуп, кара дуа окутуп, ушундай болгон деп аябай сиздин жаныңызда жүргөндөй эле элге ушундай бир эмелер калыптанып калыптыр да. Бул чындыкпы, чындап эле? Ушундай кара дуа окутту, анан бут тосту деген нерсе. Бул нерсеге мен негизи ишенбейт болчумун да. Эми кайда мен бир гана Кудай Алла Таалам бар. Мен мисалы үчүн баягындай көз ачык дейт, баягы молдолорго барып дем салдырып, анан молдолорду карасаң азыр эми молдонун деле ар кандайсы бар экен деп айтышат эми мен угушум боюнча да. Анан баягы ушундай дуа деп анан сыйкыр деген нерселер бул өзү негизи изилдеп көрдүм да. Изилдеп көрсө бул негизи илгертен бар нерсе экен. Биз пайгамбарлар учурда бар нерсе экен. Бул сыйкыр деген нерсечи. Эми ал кезде баягы колдун деп коет го. Ошол сыяктуулар азыр жүргөндөр көп. Кудай сактасын будан. Ошондуктан баягы эң эле защита бул намаз да. Намазды бекем болсоң, сага эч кандай жаман нерселер да илешпейт дагы, жабышпайт дагы да. Анан болгон мындай нерселер мен аябай кыйналып жүргөн учурлар болду. Мисалы үчүн бир нерсе кылайын дейсиң, иштейин дейсиң же баягы жалкоолук кармап баягы уйкусурай бересиң да. Ошондойго бул баягы касиеттер ошол экен да. Значит, сенде бар деген нерсе бар экен да. Качан билдиңиз өзүңүз ушундай? Потому что мен всегда энергичный болсом, мен бир нерсе кыла турган болсом, мен бир нерсе кылышым керек деп мындай бир жерде турбачымын да. Кийин эле ошол нерсе жоголуп баштады да. Бул оказывается окутулган болсо, бул сразу эле тийбей, мындай жылдар өтүп убакыттын өтүшү менен тийгизет экен да. Мен айтып атпайм, мен изилдеп мындай ишенбедим, бирок изилдеп көрүш керек да, баягы, чтобы чындыкты билиш үчүн баягы сен изилдеп көрүшүң керек да. Ким жасашы мүмкүн? Мисалы өзүңүздө болот да. Билбейм да эми баягы. Көп айтат эми баягы жаныңда эле жүргөн адамдар кылат деп. Ошо сизди билген киши жасайт да, мисалы тааныбаган эле адам келип, кой, Даниэлди мындай кылалы дебейт да. Ооба да, мен эми ким кылса деле кылдыбы, кылмадыбы ал өздөрү үчүн да. Өздөрү үчүн. Бир гана Кудайга ишенем, Кудайга салып коем ал нерсени. Ал нерседен Кудай сактасын негизи. Демек бул нерсе жана жазып жаткандар чындык, болгон. Болгон. Бул жаман нерсе негизи. Жаман нерсе экен. Мен баягы ишенбей жүрүп не кылган. Бирок өзүңө баягы айтат го, бизде баягы сураларды окуп, өзүңө дем салып жүрүшүң керек экен да. Адам өзүнө өзү деле дем салса болот. Мисалы үчүн. Азыркы учурдагы Даниэль, 20-18 жаштагы Даниэльге эмне деп айтат эле азыр? Кеңеш берет эле. Жолугуп калса. Жолугуп калсабы? Мен айтып атам го, мен артка эч убакта карабайм. Ар бир нерсе бул өзүнчө бир көз ирмемдер да. Ошол көз ирмемдерден баягы айтат го, көз ирмем бул есть момент да, туурабы? Орусчасы момент болуп калат. Ошол көз ирмемдерди, жакшы көз ирмемдерди мындай өзүңө сактап калуу да. Потому что ушул көз ирмемдерди гана биз кийинчерээк баягы эстейт экенбиз. Жакшы болгон окуялар, жакшы нерселерди жаттап калышыбыз керек экен да. Ушу жашообузда болуп атпайбы азыртан делечи? Жакшы нерселерди жаттап кала беришибиз керек экен.
Ошолорду гана эстеткенбиз да. Азыр өзүңүз артка кылчайганда чыгармачылыктан кайсы нерселерди көбүрөөк эстейсиз? Кайсы нерсе жылмайтат, кайсы учурду кайра дагы бир жашагыңыз келет? Биздин гастролдор аябай сагынайм. Гастролдор аябай кызыктуу болчу. Баягы айтып атпаймынбы? Башкача бир көрөрмандар бар эле. Алар менен биздин баягы жолдорубуз тосуп, баллондорубуз жарып, анан баягындай белектердин аябай кызыктуу сонун белектер кылышып, мындай билбейм, башкача эле болчу да. Баягы өздөрүнүн жан дүйнөсүн жазып, анан биздин баягы газетадабы, журналдарда ошолордун баарын кесип чыгып, ошо эринбей жасап чыккан бул деле бул аябай эмгек да бул делечи. Каждый эле кыла албайт да. Ошолорду мындай баалайм да. Ошол кездерди дагы сагынам. Баягы жаңы чыгып келет жатып, анан баягы уялган кездер башында. Ошол учурларда болуп калат. Ошол учурлар аябай мындай таттуу учурлар десем болот да. Демек сизден эми чыныгы киришкен экенсиз. Бүгүн маектериңизди көрүп, анан көпчүлөрү карап калып, Даниэль байке чындап эле киришкен экен деди. Эми буюрса ишенсек болот экен, эми ырларыңызды дагы күтөт турбайлы. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахмат сиздерге дагы. Чыгармачылык ийгилик. Буюрса дагы ошол сиз күткөн көрөрмандарыңыз чындыгында абдан көп. Өзүңүзгө дагы маалым бул нерсе. Анан чыгармачылык бир гана ийгилик. Буюрса дагы аман болсок, маектешебиз. Чоң рахмат сиздерге дагы ийгиликтер каалайм. Ушул Solo Media порталына дагы жалпы жамаатыңыздарга ийгиликтер болсун. Ушул биздин көрөрмандарды жакындатып, биз менен кубантып жүрөрүңүздөр. Ишиңерге ийгилик, ден соолуктуу болгула. Анан ушул биздин Кыргызстан, жалпы Кыргызстан баарыңыздарга ден соолук каалайм. Ушул ыйык Рамазан айы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Эч убакта оорубаңыздар, ар дайым жүрөгүңүздө ыйман жашай берсин. Чоң рахмат сизге. Ардактуу көрүүчү, биз кайрадан кийинки маектерден амандашканча бар болуңуздар.